Арсанбек Мырзалиевдин илимий эмгектери терең оригиналдуу ой жүгүртүлгөндүгү клиникалык кылдат изилдөө менен патофизиологиялык анализди айкалаштырууга умтулуусу менен айырмаланат. Ал 1958-жылы кандидаттык, 1966-жылы докторлук диссертациясын жактаган. Андан кийин өзү окуган Кыргыз мамлекеттик медициналык институтта эмгектенип, карьералык өсүштүн бардык баскычтарын ассистент, доцент, профессор, неврология кафедрасынын башчысы, аталган окуу жайдын илим боюнча проректору, ректор кызматтарын басып өткөн кесиптеши Догдурбек Адамалиев эскерди. Эми эң бир өрнөктүү инсандардын бири болчу да. Медицина илимдеринин доктору, профессор. 10 жыл медакадемиянын ректору болду. Андан кийин мен болдум ректор. Ошо аябай скромный киши болчу да. Ушундай интеллигентный, билими жогору, өзү баягы настоящий кыргыздын интеллигенттери болчу да. Анан бул ушунда илимге дагы, анан кийин билим берүүгө дагы салымы чоң да бул ишин. Бул иши неврология деген билим бар да, ошону мүнөздөп оң школ даярдап, анан кийин бул иши жогорку кеңештин депутаты болгон, неврологдор деген ассоциациянын председатель болгон, аябай интеллигентный, аябай жакшы иш болчу да, баягы бизге акыл насаатын айтып, академический школ деп коет да. Көп жылдан бери, 86-жылдан бери биздин улуттук илимдер академиясынын академиги. Билимге дагы эң кармаган киши да. Врач жагы да эң мыкты врач болчу да бул иши. Академик Арсанбек Мырзалиевдин илимий ишмердиги тынымсыз педагогикалык иши менен айкалышкан. Россиянын, Америка Кошмо Штатынын, Түркиянын жана башка өлкөлөрдүн жогорку медициналык окуу жайларынын тажрыйбасын изилдеп, Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун өнүктүрүүнүн концептуалдык ыкмаларын иштеп чыккан. Ал жаңы окуу планына жалпы практикалык дарыгерлерди даярдоо планын да киргизген. Анын сунушу менен Кыргыз мамлекеттик медицина академиясында чет элдик студенттерди даярдоочу факультет, Жалал Абаддагы медицина окуу жайдын даярдоо бөлүмү, Ош шаарында педиатрлардын квалификациясын жогорулатуучу доценттик курс, Ош, Кыргыз, Орус славян университеттеринде медициналык факультеттер ачылганын кесиптеши Кыргыз Республикасынын баатыры Миталиев Мамытов белгиледи. Бүгүн аргасыздан, улуу агабыздан өтө ири окумуштуу, белгилүү инсан, коомдук ишмер агабыздан, аргасыздан айрылып атабыз. Бул киши өз убагында өтө чоң илимге башын сайып, менин ээси болом деп, ушу Кыргызстандагы неврология, невропатология службасы өстүрүп, өзүнүн нугуна салып, мына азыр ошол баштап кеткен жолду биз улантып атабыз. Калган малтырган мектеби, жасаган мектеби ошонун ишин улантып атат. Бул киши өтө ири эл аралык деңгээлдеги окумуштуу, коомдук ишмер. Өз убагында биздин медакадемияда, мединститутта ректор болуп турду 10 жылдай. Ошол ишти, балдарды докторлук өсүргөнгө салым кошту, жаңылыктарды киргизди, жаңы чет өлкөлүк балдарды алып, жаңы факультет, чет элдик факультет ачып, ана азыр өсүп атат, өсүп калды. Бул кишинин айткан сөзү бизге алтын эле. Эми агабызды кайдан табабыз деп, акылды кайдан издейбиз деп, ана аргасынан узатып атабыз. Эми агабыздын жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торко болуп, көрбөгөн жакшылыктарды балдары, туугандары көрсүн, туугандарга мен адан көңүл айтам. Кабыргабыз кайышып, ичибиз ирилип, жүрөгүбүз сыздап турат. Ал республикабыздагы кайрымдуулук кыймылынын башталышында тургандардын бири. Республикалык кайрымдуулук фондунун төрагасы болуп турганда, кайрымдуулук акцияларын жигердүү жүргүзгөн. Дартка даба дарыгер илимий жана практикалык жетишкендиктери үчүн республиканын эмгек сиңирген дарыгери наамына таттаган. Илимге эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, даңк медалы, Манас ордендери менен сыйланган. Жогорку кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Маркумдун жаркын элеси кесиптештеринин замандаштарынын эсинде төлкө сакталат. Кадыр Калилов, 1 радио.